Кандайсыздар? Бүгүн биздин экинчи күн эфирибиз. И у нас честные разборы. Бүгүн биздин экинчи күнүбүз. Угулуп жатамбы? Кандайсыздар, барсыздарбы? Угулуп жатсам плюс белгисин коюп коюңуздар. Бүгүн биздин разборлордун экинчи күнү жана цифровой психология боюнча биз сиздер менен бүгүн разборлор жасайбыз. Кутман кеч дейт Айнура Жанузакова. Кандайсыз Айнура эже? Кутмандуу кеч сизге дагы. Угулуп жатамбы? Барсыздарбы? Сиздерге жактыбы көчөкү күн? Кандай болду көчө? Эфирге чыккан негизи эле силерге жагып жатабы? Онлайн жандуу разборлор жагып жатабы сиздерге? Мен билем, түз эфирге кирген айымдар, мырзалар жөн эле эмес. Каалоосу бар, психологияга кызыккан, өзүн тапкысы келген, өзүнүн именно кантип кайсыл эмне мага жетишпей жатат, ушул дисциплинага түшүш үчүн, ушул выгорание абалдан кетиш үчүн, ушул кайгыруудан, страданиядан кетиш үчүн мен эмне кантип өзүмдү суруп чыксам болот деген суроолор менен келген айымдар дагы, мырзалар да көп. Саламатсызбы? Плюс дейт. Сон. Мага эфирге запрос таштасаңыздар болот. Азыр бир айымда разбор кылып туралы, андан кийин миссия жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Миссия жөнүндө кантип миссияны санаш керек? 33кө чыккандан кийинкилер барбы? Ким 33кө чыккан? 33кө чыккандар бар болсо 33 деп жазыңыздарчы комментарийге, сөз түрдө 33 деп. Саламатсызбы? Сон дейт. И миссияга киришебиз бүгүн. Миссиялар жөнүндө сөз кылабыз. Миссия жөнүндө сөз кылабыз. Ким кайсыл жактан чыгып атат? Москва, Ысык көл, Талас. Саламатсызбы? Кандайсыз, Кунзайым? Так, бизге ким чыкты эфирге? Айнура. Айнура, сиз жакшы көрүнбөй атасыз, что-то. Эми көрүнүп атасыз. Жарыгыраак контакт. Кандайсыз? Рахмат, жакшы. Буюрса, өзүңүз кандайсыз? Өтүп кеткен туулган күнүңүз кут болсун. Рахмат. Угуп атабыз сиздин сурооңузду, Айнура айым. Мен ошо миссиямды билгим келип атат. Тоже. Өткөндө дагы немеңизге барганбыз, но там тоже окууңузга барганбыз. Аяктан да бир аз жакшы информацияларды алганбыз. Дагы ошо билгим келип жатат. Ошо Туулган күнүңүз? 10-11-1985. 85, э? Эмне өзүңүз эмнеге тянет вас? Ну, азыр мен өзүм как реабилитолог, основатель реабилитационного центра. Өзүм жасап жаткан ишим өзүмө жагат. Ну, тоже хотела бы тоже бизнесом заняться, но пока времени и ресурсов нету. То, что сейчас получается, вот то, что у меня иштеп жатам. У вас, смотрите, 10-11-1985. 1,8 сиз билесиз, 1,8 сиз күчтүү айымсыз. Күчтүү айым болгон үчүн көп сыноолор берилет. Обычно это как делает Бог? Чтобы вот миссия 8 деген күчтүү миссия, да? Эң күчтүү миссиялардын бири. И миссия 8 контролдоо, гиперконтролдоо, миссия 8 действительно результат, акчаны, любой реализация там, где есть деньги, да? Любой сферада реализация боло алат, акча бар жерде. Сейчас у вас результат, деньгиге умтуласыз,
хотите результат, это прям очень для вас важно, да? А, Я бы порекомендовала, что дисциплина, энергия, энергияңыз жоқ па, чарчап калат экенсиз, дисциплина, энергия, духовностька келүү. Классно, что у вас есть пятерка, да, слава богу. Сизде 1, 2, 3, 4 бириңиз бар экен, У вас 4 единички. Да, 4 единички, это видно, потому что с виду ошол нерсе көрүнүп турат да, холод. И менде да ошол нерсе балким көрүнөт адамдаргачы. Но у вас благо есть пятерка. Это круто. Это круто, потому что пятерка, она перекрывает. У всех бизнесменов, Бабанов, Аскар Салымбеков, Илон Маскта 5 деген цифра датасында бар да. Это адекватность. 5 жок болсо у вас өлө высокий эго болмок да. Мен айттым ошону аткаргыла, кылгыла деп аябай адамдар басып жеп салмакчы да. И вот эта адекватность кичине бар болгон үчүн, 5 бар болгон үчүн, это очень хороший фактор, потому что очень повезло, что у вас есть вот эта пятерка. Очень хороший фактор, но смотрите, сөздүн ачыгы тууган күнүн атыңыз Айнура деген ат кайсыл санга чыгат экен? Я это говорила вам или не говорила? Нет, не говорили про это. Сейчас посмотрим. Имя 7 у вас. Атыңыз 7 санга келет экен. Запомните, вы где-то есть вот это признание хотите, популярность, звездность. Звездность-то калайт все равно, да, адамчы признание, чтобы вас хвалили. Тем более вы единичка болуп атасыз, ошол нерсени каалап атасыз. Да, где-то, возможно быть, хотите реабилитационно открыть, чтобы там классно, молодец, она это сделала и так далее. Я как получаю признание? Рилсы, фото там и так далее. Все хвалят, я кайфую от этого. Это где-то есть это признание, да. Дальше. Сиздин миссияңыз 8 болот атпайбы? Про вашу миссию. Мы сегодня миссию рассказываем, да. Миссия 8 эң күчтүү миссиялардын бири. 100% доходко, результатка чыгарат. Бирок миссия 8 акчадан только ою акчага көп маани берет, результатка, анан акчага жумушту майын чыгарып жасайт. Акчадан бат көтөрүлсө, акчадан бат тайышы да мүмкүн да. Анан миссия 8 результатты каалайт. Результатка чейин жеткиргиси келет, результатты каалайт, гиперконтроль. Эки тараптан тең мужская энергия и эки тараптан тең өтө күчтүү. Эң күчтүү сан 8 дебедим белем, 8 анан 1. Бирок 1 8ге жетпейт. 8 күчтүү да, күчтүүрөөк да. Ошон үчүн сиздин эки тараптан тең күчтүү болуп атасыз, мындайча айтканда. Вам нужно отношение, мамилени жакшыртып баштоо. Адамдар менен бир мамиледен жабыркайт. Адамдар менен мамиле курганды билбейт. Адамдарга мындай жакшы дос күтүп, угуп, вот этого нету у единички. В отношениях хромает единичка. И здесь я рекомендую вам, что духовность больше, дисциплину, энергию поднимать и так далее. Знаний не хватает, недостаточно. Признания не хватает. Акчаңыз келсе, ошондой эле кетет окшойт. Бирок иштер мас, иштеп кое аласыз да. Где ваша миссия, предназначение? Это психология. Учитывая, что у вас есть особенные дети, я бы рекомендовала изучать детскую психологию тоже. Ошол менен вы можете выстрелить, потому что вы есть результат кейс. То есть у вас это есть жашооңузда, ошол нерсени изилдеп, ошону көбүрөөк алып чыксаңыз болот. Жөн эле эмес, профессиональный планда окуу ошол сферада, көрсөтүү, ошондой блогдон чагылдыруу. Эгерде сиз блогуңузду дайыма ошондой бала психологиясын алып чыгып, Кыргызстанда рынок пустой бала психологиясында, я не знаю психологов, кыргыз тилинде именно ушул нерсени көбүрөөк чагылдырсаңыз болот. Никогда не поздно учиться, 85-жылкы кез, это считайте вам 40, да? У вас вот как раз таки время, да? То есть поизучайте на эту тему, ушону алып чыксаңыз болот. Вот. Кем вы можете быть? Вы реализация везде. Везде там, где есть деньги. Руководитель болушуңуз керек, өзүңүз руководитель болсоңуз болот. Продюсер боло аласыз, бирок
балдарыңыз көп энергияны алгандыктан, көп ошондой энергетический ресурс жок болгондуктан вам будет тяжело кого-то вытаскивать. Минимум өзүңүздү өзүңүз чыгарганыңыз оң. Ваша задача это, мен айтып атпайм, любая сфера там, где есть деньги, реализация бола аласыз. Психология, недвижимость, продажи, дорогая недвижимость и так далее, да. И өзүңүз реабилитационный центрдин реабилитационный чоңдун чоңу болгондуктан, Реабилитационный центр я чисто вот для своих детей анан ошо өзүм балдарым ошонун балдары үчүн эле деп неметип атам да, аякты как э, там как социальный проект будет, там я больше полагаюсь только на помощь детям, да. Вот өзүм личный кабинетом бар, где я частно принимаю детей. Ну и в будущем я еще планирую обучать родителей, чтобы они Ну вот сами ваше предназначение, идите тогда по психологии, это моя вам рекомендация. Идите по психологии тогда, идите, вообще миссия 8, акча бар жерде везде реализация бола алат, да, но я вам рекомендую идти в психологию детей, вообще в общую психологию и так далее. То есть именно в такие вот терапии и так далее. Если у вас будет хватать ресурсов работать, да, там и так далее, вы можете на этом действительно хорошие деньги делать. Второй момент это просто сизде ошол ситуация бар болгондуктан ошону чагылдырып айтып блогуңузду ошондой блог алып барышыңыз керек, да. Анан, не знаю, какие-то личные блоки, страхи есть тоже, да. Вам нужно самой тоже поработать над этим, потому что вы могли бы просто выстрелить и просто делать крутые рилсы и прям подписчиков набирать, да, но вы как-то в этой сфере либо не разбираетесь, либо не хватает компетенций. да, Компетенции и знаний. И компетенции и знаний. Уақыт бар, уақыт тапса болот, компетенции и знаний не хватает. И нету, да. Может, мотивации у вас нету и так далее, да? бир күн Да, чыксам 5 кетип атам да, вот. да, я вам рекомендую в этой сфере идти. И сразу видно по вашему настрою, по вашему лицу. Это нелегко быть мамой особенного ребенка. Я как бы понимаю, да? Нелегко, потому что это же, ну, это действительно нелегко, это энергия. И Кудайым күчтүү адамдарга, көтөрө алган адамдарга сыноо берет и так далее. И мои старшие, когда просто с одного раза сказали аутизм, конечно, я тоже была в шоке. Ну, у нас задержка речи менен биз чыктык, албетте, сейчас дочка разговаривает, все это, но я на мгновение, на 2 сутки прожила вот эту ситуацию, и поэтому действительно, кандай десем, Это очень тяжело. да, это очень тяжело, да, поэтому, но Прям я... это самый, наверное, уязвимое место, когда дети болеют. Это самое тяжелое место в жизни, наверное. Да, но если, да, вам это Бог дал, значит, что вы Да. тоже керек, надо показывать это, принять, что очень сложно, принять и показывать это в блоге. Принятие блог-то көрсөтсөңүз, очень много таких детей, очень много с такой рождаемостью, да, поэтому Да, к вы просто... сожалению, в Кыргызстане уже 2000 детей рождаются, больше 2000 детей рождаются за год Мгм, мгм, после ковида. мгм. Да, Ага, ушел. Айнураим, сиздин реализация везде, там, где есть да, деньги. Еще раз психология рекомендую вам для идти в психологию. детей Да, классно. психология кетиңиз, Да. психологияны изучайте, выберите себе нишу, направление, кайсы направление менен кетесиз. Терапиябы, гештальтпы, квантовый психологиябы, же болбосо цифровой психологиябы и так далее. Вот, bizde bir проект бар по квантовой психологии. Мы даем международные сертификаты, международный сертификат и 2 ай обучения. Вы можете обучиться и делать уже разборы, вести блог, хотите и так далее, да. То есть, если хотите зайти в этот проект, то он начнется с 15 сентября. Международный сертификат Инна Тлешинова менен. Эгерде квантовый психология менен кетем десеңиз, вы можете узнать цены, как это, что и так далее. Вот, а если вы хотите, там, я не знаю, глубоко в терапии, гештальт, я не знаю, либо детская психология, направление, тандасаңыз, анда ошол сфера менен кетсеңиз болот. Это по-вашему. Хорошо, спасибо.
Ага, Было очень рахмат. пообщаться. Ага, рахмат сизге. Мгм. Бүгүн сиздер менен миссия жөнүндө сөз кылабыз. Жана миссия деген эмне очень плохо слышно, да? Было здесь прям звук здесь. Миссия деген эмне? Миссия деген бул сенин предназначениең, сенин жашооңдо болгон кайсыл сферада реализацияда эң көп өзүңдүн жан дүйнөң бактылуулук плюс ошол жактан көп жакшы результат жарата аласың. Ошол жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Бүгүн миссия жөнүндө айтып берем. Албетте бүгүн разборлор болот сиздер менен. Жана албетте код души курсу жөнүндө айтып берем. 15 августта бизде башталат. Мен курска келгендер менен дальше иштешип баштайм. Тереңинен, зумдар аркылуу, жолугушуу аркылуу и так далее, да. То есть уже, ближайший бир айбы, 2 айбы уже прямой эфир болбошу мүмкүн, потому что 15 августта бизде 15 күндөн кийин курсубуз башталат. Ким бронь кылып, ким толук төлөм аткарган болсо, уже жандуу лекция белеке, китеп белеке. И ошолор менен иштешип баштайбыз дальше, да. Второй момент. Миссия деген эмне? 33кө чыккандар барбы? 33 деп жазып койгулачы, чтобы я знала. Мен аудиториям молодежьпу же 33төн кийинкилерби? Мен 35темин. 33төн кийин сен уже өзгөрүп баштайсың. Миссия вступает деп коет бул жакта. 33кө чейин сен каалагандай калчап, каалагандай ийгиликке жетүүгө бүт мүмкүнчүлүгүң бар, да. 33төн кийин башыңдагы оюң башка, оюң одно, действияң башка. Кылайын дейсиң, действияң башка, да. То есть ошон үчүн ким эфирде 33кө чейинкилер бар болсо, записьти 33кө чейинкилер да көрүп атса, пробуйте, все делайте, потому что 33төн кийин уже өзгөрүү да баштайт. Башыңда, мисалы үчүн, бирсиңби, башыңда оюң мону баштайм, мону кылам дейсиң, действияңа келгенде эле раз шалпыйып каласың, кыла албайсың, жалгыз сезесиң өзүңдү и так далее. 32 дейт. Мына 31ден кийин уже миссия акырындап иштеп баштайт, да. Уже 32 болгондо деле уже башкача болуп өзгөрүп, кыла албай, страдать этип, кайгырып, башкача болуп баштайт, да. Бул уже миссия вступать этип атат дегени 47демин дейт. Круто. Ошону билдирет. Азыр сиздер менен биз миссияны санаганды үйрөнөбүз. Караңыздар. Например, 15.02.1985 миссияны санаганды үйрөнөбүз. Келиңиздер, туулган күнүңөрдү жазгыла дептериңерге. Туулган күнүңөрдү жазгыла да мен менен миссия санаганды үйрөнгүлө. 1 плюс 5 плюс 0, 02 это 2 февраль, 15 февраль 1985. Ар бирөөнү бирден кошуп чыгабыз. 1 плюс 5 плюс 0 плюс 2 плюс 1 плюс 9 плюс 8 и 5 деп, бул жакта 1995 болуп калыптыр, миссия 5 деп, биякта 8 анан 5 кетет экен. Ага. И туура эсептегенде бул жакта получается миссиясы канча чыгып атат? 15 февраль 1985. Жакта болсо 95 деп эселип калыптыр. 6 плюс 2 плюс 1 плюс 8 плюс 5. Миссия 4 экен, 6-4 болуп эсептелет экен. 6-4 анан 6-5 жөнүндө сөз кылалы, Санаганды үйрөнгөр, миссияңар канча чыкты? Жазып койсоңуздар болот. Миссиям 1, миссиям 2, миссиям 3 деп. Миссияңыздарды санадыңыздарбы? Туулган күнүңүздөрдү баарын кошуп чыгыңыз, бирден сан кошуп чыгыңыз. Жана аягында бир санга келиңиз. Жети дейт. Миссия 9 дейт. Сандыбаева Нурилия. Миссия 9 молодец. Миссия 9 иштермансыз, служение людям, бала кыялсыз, сиз баталданасыз. Миссия 6 дейт. Комфорт, уйкучу жай. Миссия 3. Самая хитрожопая миссия. Миссия 6 дейт. Миссия 6. Миссия 2 дейт. Миссиям 8 дейт. Туратбекова Гүлжан. Күчтүүсүз, баарын талкалайсыз. 7 дейт миссиям. Миссия 7, хаос, страдания. Миссия 9, 9, 9, миссия 6, миссия 5, миссия 2, миссия 3 дейт. Миссия 3, миссия 6 жана миссия 8, 3, 6, 8 акчасыз калбайт. Дайыма выгодасын алып жүрүшөт. Выгодасын ойлойт и башкалардай болбой. Да, это такие выгодасын ойлогон адамдар 3, 6, анан 8. Акчалуу выгодасы менен чыгат. То есть нолдо калышпайт. 3, миссия 3 выгодасын ойлойт да, только выгоданы көргөндө анан көчүгүн көтөрөт. Миссия 6 дагы дайыма мамилени сактап, выгодный отношения, комфорт, акчаны ойлойт, мамилени. И миссия 8 акчаны, результат
дайыма выгодасын алып чыгат да, любой ситуациядан выгодасын алат. 3, 6, 8 ушундай болот да бизде. 11 болуп кетти го дейт. 11 болсо 1 плюс 1 дейсиз, миссияңыз 2 болуп чыгат сиздики. Түшүндүңүзбү? Түшүнүү болуп атабы? Бир санга алып келесиз. Бир санга алып келесиз. Түшүндүк, э? Миссия жөнүндө биз сөз кылып баштайбыз. Караңыздар, миссия 1. Миссия 1лер барбы? Миссия 1лер барбы эфирде же жокпу? Миссия 1лер жөнүндө айтып берелиби? Миссия 1 кандай болот? Миссия 1 руководитель аял болсо бир аз мындай, кандай десем, мен андай эмесмин. Адам баласы сен мындайсың десе, мен андай эмесмин дешет да. Мен жакшы адаммын. Ар бирөөбүз ойлойбуз, мен жакшы адаммын, мен аябай жакшы адаммын деп. Характерибизди со стороны көрбөйбүз, өзүбүздүн каталарыбызды көрбөйбүз. Как овощ жашап жүрүшүбүз мүмкүн да. Башка айтса жаман көрөт. Өзгөчө бирлер критиканы жаман көрөт. Миссия 1. Миссия 1сиң. Тажалырааксың, или мындайсың, деспотичный, адамдарды башкаргың келет, руководитель болгуң келет, адамдарды башкарып, жалгыздыкка жан дүйнөң тартып турат. Там, допустим, менде знакомаям бар, миссия 1, ажырашкан, 2 баласы менен, до сих пор одна. И когда я ей говорю, тебе выгодно быть одной. Сага өзүңө жалгыздык жагат, өзүң баш ийип, эч кимге баш ийбей, өзүң руководитель болуп, башкарып, ушинтип иштегениң сага жагат десем, чычалай берет. Жок, жок, жок депчи. На самом деле, человеку выгодно быть одной. Из-за чего болсо тажап кетет и так далее, да? То есть миссия 1 холодный, статусный человек такой, понимаете? Миссия 2 кандай болот? Миссия 2 бизнес, кандай десем, тренерлер. Жакшы обучать эте алат, наставник боло алат, наставник болсо болот. Миссия 2лер адамга жакшы жеткире алат. Түшүнүп, жакшы түшүндүрө алат миссия 2. Миссия 2нин жаман жери, эркек болсо мямля болот, нерешительный болот. 1-2 бизден уруган насип миссиясы 2. Мисалы үчүн балким туура чечим, катуу чечим чыгарып туруп, мисалы үчүн же кетпейт, же ажырындай, бир мындай. Очень сложно терять отношения для них. Мамиле для них очень важно, да. Айымдарга миссия 2 эми мындай, чем мужчинам айымдарга көбүрөөк жакшы жарашат, потому что негизи эле двойка аялдар эң жакшы жубайлар болуп саналат. Двойка айымдар, алар луналикий, красивый болушат, сулуу болушат, женственный болушат. Экилерчи, эки айымдар назик болушат, сүйлөгөндөрү дагы акырын. Мисалы үчүн мен канча чөйрөмө көбүнчө экилерди дагы алганга аракет кылам, потому что алар послушный, да. Мисалы үчүн сүйлөгөндө эле, мисалы үчүн бирлерди карасаңар, даң деп монтип сүйлөп атат. Экилер сүйлөгөндө, саламатсыздарбы, кандайсыздар, да, мен ушуну кылгам. То есть прям действияларынан эле считываться этилет да, адамдын сүйлөгөнүн, кыймылын, аракетинен эле билип койсо болот да. И тройка, миссия 3лер, Миссия 3 өтө эң кыйындардын бири. Себеби дегенде миссия 3 эмоция калтырбайт. Мээсинде постоянно анализ на выгоду. Бирок ошол кечке мээси менен ойлонуп атып көп жерден калып кетет. Туруп кыймылдаш аларга оор. Эч кимди укпайт. Только өзүн угат. Есть жадность, тройки жадные. И постоянно масштабка каалашат. Только умный адамдарды угалат. Солидный, статусный, масштабты бизнести каалап турушат. Бизнеске жөндөн бар миссия 3кө. Миссия 4. Миссия 4тө нематериальная миссия. Миссия 4 постоянный, кандай десем, миссия 4 маркетолог десем болот, маркетинг, анча-мынча бир действияларды кыла берет. Действиясында бетке айтып, почему деп прям бетке айтып трансформация кылышы мүмкүн. Ооба, кошкондо ошондой болуп калыптыр деп атам. Мен ошол жөнүндө айтып берип атам жанатан бери. 6-4, 6-5, бияктан надписте ошондой болуп калыптыр деп атам. Есть всегда люди, которые замечают, все классно, все отлично, именно одно место, бир эмени замечать эткен адамдар болот. Миссия 4. Миссия 4 деген ким? Миссия 4 деген трансформатор. Адамдарды трансформация кылат. Миссия 4төр негизи эле миссия 4түн
действиялары креатив, какой-то бир мындай бир башкача нерселер менен да коштолот. Миссия 5 эмне бар? Миссия 5 доходтон минуска кете берет. Эмне үчүн? Потому что постоянно вступает в борьбу. Биринчи сөзү нет деп айтат. Первое слово нет деп айтат. Миссия 5тер барбы? Доказывает. Өзү туура, анын сөзү туура экенин элдерге доказывать этип атып эле акчадан калат. Мамиледен да калып кетет да. Нет, могу туура, меники туура, меники правильно деп атып адамдар менен дагы урушуп кетет. Катуу айтышы мүмкүн. Миссия 5 ушунчалык өзүн мындай да. Менде мисалы үчүн мен өзүмдүкү туура экенин билсем биле болду, мен доказывать этпейм да. Зачем мне сливать энергию бирөөгө доказывать этип? То есть каждый может оставаться при своем мнении. Бирок миссия 5 постоянно будет это делать. Биз азыр очередь менен кетип атабыз, акырындык менен. Анан миссия 6. Миссия 6 комфорт. Мамиле, миссия отношений, миссия комфорта, миссия психологии, творческой психологии. Миссия 6 мамилени каалайт. Эч ким менен урушкусу келбейт. Башка бирөө чыгып алып, башына турси кийип алып, ар кандай нерсени сүйлөп, көрүнгөн нерсени сүйлөсө дагы, деп унчукпай мамилени сактап, акырын гладко чыгып кетет. Потому что мамилени сактагысы келет, адамдар менен урушкусу келбейт. Ошон үчүн 6 комфортный. 6 комфортный. Өзү эмес, башкалар аркылуу через время отомстить этиши мүмкүн. Акырын башкалар аркылуу мстить этиши мүмкүн да, бирок өзү эмес, момент эмес. 9-дар, 1-лер бетке тарс айта салса, 4-төрдөй болуп, 6 эч качан унчукпай мынтип кетет да, потом будет мстить тебе, ответ давать. Вот. Миссия 6 жакшы HR, жакшы отдел кадров, адамдар тет-а-тет чакырып алып, жакшы сүйлөшүп, жакшы решение бере алат. Миссия 7. Миссия 7 анализи жок действияларды кылат. Признание үчүн. Только мени мактаса, только мага признание беришсе, критикалабаш керек. Миссия 7-ни эч качан критикалабагыла, только мактагыла. Мактоодон энергия алат. Миссия 7 каждая семерка останется без дома деген нерсе бар. Миссия 7-ге, 7-лерге анализи жок бир нерселерди ишенип кыла беришет да. 7-лер еще көбүнчө сетевойлордо көп иштешет. Адамдарга жакшы таануулашат, хаос берип турушат, кризиске салып турат ошол үй бүлөнү. Кандай, мисалы үчүн кризиске? Мисалы үчүн менин жакын адам 7 телефонун унутуп калат үйдө, баарыбыз күтүп бирisi болуп чыгып, же болбосо конокко бир жака барганда 7 ушундай бир сөздөрдү сүйлөп, центр вниманияда болуп, баарынан көңүл алып, ой мындай бир мактоолорду алгысы келе берет. Акчасы жок болсо да кредитке, свадьба, тойлорду өткөрүп, адамдардан признание алгысы келет. Акчасы жок болсо да кредитке малынып туруп, үйдү бүтүрүп туруп, элдерден мактоокусу келет. Адамдарды трансформацияга салып турат. Өзүн эмес, адамдарды трансформацияга, кризиске салып туруп, өзү суудан кургак чыгып кетет. Миссия 8 эң күчтүү миссия. Миссия 8 жөнүндө сөз көттүк. Миссия 8де результат, акча. Результат, акча. Миссия 8 ал мамилеге такалбайт, пофиг. Миссия 2 мамиле, миссия 6 мамиле үчүн жабыркап, больно кылса дагы мамилени изе албай жүрсө, миссия 8 даң, только акча, результат. Бирок мудрость бар. Миссия 8де акыл жана мудрость бар. Миссия 9-дардай болуп эмоцияга алдырбайт алар. Четко барат да, результат, жумуштун майын чыгарып, күнү-түнү иштеп, акчаны жөн эле эметпейт да. Ооба, акыркы цель результат, акча жумуштун майын чыгарат. И миссия 8 любой сферада, там, где есть деньги, реализация кылалат. Там, где есть деньги, любой сферада, где есть деньги, реализация кылалат. Может легко скопировать, внедрить и все делать. Күчтүү, миссия 8 күчтүү. Бирок ушул кечки акча, контроль, акча деп атып, инсульт болуп оорулар бар, ар бир цифранын ичи оорулары бар да. Бирлердин жүрөк оорусу, өпкө, ашказандан пайда болот, потому что таарынчакта бирлерчи. То есть ошол нерсенин баары ошол ооруга алып келиши мүмкүн. То есть ар бир цифранын дагы оорулары бар бул жакта. Глубокий предназначенияларын карасак болот, сфера деятельности, да, мисалы үчүн, быйыл у меня год 8. Быйыл у меня год 8, жылым 8, я пашу как лошадь. Мындайча айтканда, год 8, лошадь, пашешь как лошадь, улучшаешь продукт. Былтыр год 7-де я страдала.
акча келип атса дагы, баары келип атса дагы, внутри страдала, не могла просто. Жетилерге очень... Я поняла, каково жить семеркам, когда өзүм жетинчи жылымда жашаганымда. Очень много здесь можно копать, копать. Мисалы үчүн мен азыр гүлдөрдүн үстүнкү гүлдөрүн берип атам, бирок миссияда бизде ушул нерселер дагы көп ойнойт да. Миссия 7, миссия 8 айттым, и акыркы миссия 9. Миссия 9 Кудайдын жактырган, жакшы көргөн сандарынын бири, себеби дегенде 9-тар жардам бергичтер. Мурун Кытайда 9-тарды биринчи рядка согушта койчу экен, потому что деп барып бүт октун баарын мындай воинская службада мекенди защита кылыш керек или мынтыш керек деп койсо, байкуштар астыга далдаңдап кетип калышат. 9-тар ыраазычылык айткан адамдарды жакшы көрүшөт. 9-дар бала кыял болот. Кандай гана күчтүү болбосун, миссия 9-ту алдап коюшпат эле. Бала кыял болгондуктан эмоция калтырат, өзүн башкалар менен сравнивать этет, ошондон энергиясын жоготот. Эмоция калтырып, мисалы үчүн миссия 8 эмоция калтырбайт. Самодостаточная. Мен кыйынмын, мен күчтүүмүн, мен ишенбейт эч кимгечи, то есть фактыга. Миссия 8-те зависть жок да. Ал тиги Lexus алыптыр, тиги үй алыптыр, тигини алыптыр десе, ну что ж, так вот все. А миссия 9 где-то завистливая. Она не любит, когда у кого-то больше, кто-то лучше нее, кто-то первее нее. И миссия 9 бала кыял жакшы сөз айтып койсоң, миссия 9 байкуш баарын берет. Ошон үчүн миссия 9 бала кыял миссия, эмоция калтырган миссия. Миссия 9 жардам бергич. Бирок эмоционалдуу жинне тийсеңер агрессияны мощный чыгарат. Ошон үчүн миссия 9 постоянно спорт менен машыгып жүрүш керек. Эмоциясын, жанагындай негативтерин спорт менен чыгарса болот. Түшүндүк, И бул жакта эмне болуп атат? Бул жакта биз азыр мен сиздерге миссиялар жөнүндө айтып келип атам. Жана бүт дипломдорум, сертификаттарым бар. Бир эле эмес, канча деген диплом сертификаттар бар. Биринчи уровень, экинчи уровень, үчүнчү уровеньдердин баарын бүтүрүп, кайра барып дагы окуп келатам. Жана андан сырткары өзүм азыр БГУда, международный Кыргызстан эл аралык университеттеринин биринде, социальная психология факультетинде, международный факультетте магистратурада окуймун да. То есть бул менин бүт сертификаттарым. Именно бир ооруп 200 миңден 200 миңден 6 миң 200 миңден барып окуп деген 3,5 жыл психологияда жүрөм. Жана 11 жаш мастер разборов курс миңдеп алган кезим. Математика окуп алып окуйм. Ошону миссия 5-8 келгенде эмоция калтырып мен менен мынтип баштаганда я такая, миссия 5. Арыбас десең кайра берип басат. Биринчи сөзү жок дейт, макул жок деди, анан кайра 5-6 касание кылгандан кийин аны ооба дейт да. Поэтому я не страдаю. Мага жок деп койду, мага бок деп койду дебей. Просто человек, когда начинает, анын данностун түшүнгөндөн кийин, я уже ага кантип сүйлөштү билем. Все. И не страдаю. Неге бул мынтип койду, эмне үчүн бул кечигип калды депчи. Мисалы үчүн 2, 3, 4, 6-лар кечигип уктап калса, мурун мисалы үчүн бул билимдерге чейин мен неге ушундай кечигет? Мисалы үчүн 1-лер, 8-тер өлө ответственный болот да. Эмне үчүн мен 1 болуп, жолдошум 8-ге турмушка чыктым жактырып. Жоопкерчиликтүү, кечикпей, тарс бетке айтып, тарс кыймылдап, анан кара жумуштан качпай, результат акча момундай болгон үчүн ошол нерсе притянулось, понимаете? И бул дагы жөн эмес да, мисалы үчүнчү. Мисалы үчүн 3-6 эмне үчүн дайыма кечигип жүрөт, уктап калат дегенде, анын өзүнүн болгон данности ошондо. Эртең менен 6-да туруп 11-ге кечикпей барам десе да кечигип калат ал. Яны болгон туруму, жүргөн туруму, болгон эле данности ошондой болгондуктан, ты когда принимаешь человека, менин күйөөм или менин жолдошум или менин партнерым 3-6, бул дайыма кечигип келет дегенде уже все, ты не страдаешь.
Элестетиңиздер, мурун турмушка чыга электе мен мисалы үчүн негизи эле продюсерлерим мындай бир жоопкерчиликтүү болушат го. И ошол жигит менен сүйлөшөрдө бирде жолугабыз десем, мен 10 мүнөт эрте барып, 10 мүнөт эрте барып, 10 мүнөт эрте барып күтчүмүн. Бирден 2 секунд, 3 секунд өткөндөн кийин уже телефонду өчүрүп туруп кетип калчумун кайра. Эми элестетиңиздер, бул нерсени түшүнүш, кээ бир адамдар болот го, так так так, тарс жүргөн. То есть өзүңдү билгенде, өзүңдү анализдеп калганда сага жашаш оңоюраак болуп калат экен. Сен страдать этпейт экенсиң да, кыйналбайт экенсиң. Эмне үчүн адамдар мындай, эмне үчүн адамдар тигиндей эмес, сен уже бунун болгон данности ушундай, мунун болгон данности ушундай деп сен ошол нерсеге уже даяр болуп каласың. И мен ушул нерсенин баардыгын курсуман үйрөтөм. 15 августта башталчу курсумда ушулардын баарын терең профессиональный сабактарга жаздырып, бүт баарын камтып койгом. Окуучуларым менен дальше окуп, ушуларды үйрөтүп, дальше ошолор менен алып кетемин. То есть кимдин каалоосу бар болсо, өзүнүн жашоосун таанып, мамилесин жакшыртып, жолдошун, кайненесин и так далее, каалооңуздар бар болсо сөзсүз түрдө келиңиздер, потому что курстун баасын сразу уже биз кымбаттатып атабыз да, көзүндө уже дагы кымбаттайт. То есть мүмкүнчүлүктөрдү башкача форматта кылып атабыз. Мындай, кандай десем, мамиле жаатынан, өзүңдү таануу жаатынан, кыйналба, страдать этпей, ошол выгораниядан өзүңдү суруп, өзүңдү табуу максатында канча деген айымдар мисалы үчүн мага азыр келип атат. Пельмень жасап иштедим, макияж жасап иштедим, муну иштедим дейт, бирок өзүн таппайт да. И ушинтип ходит. Эгерде ал өзүнүн предназначениясын таап, ошол нерсени жүрөгү каалаган нерсени, мисалы үчүн мен өзүмдүн жүрөгүм каалаган нерсени менен айыл электим да. Түнкү 2-3кө чейин